балдарын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим. Кыйкырып бузуп душман келсе, кылычтай кыя кесип чапкан тилим. Кыранда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыянда жамгыр болуп төккөн тилим, улу торгуп чыккан башатына уюган алтын сымал төккөн тилим. Манас бабам бакай сүйгөн тилим, алып алотодо күйгөн тилим, ак калпак ата жуптун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим. Бүгүн эмне күнү? Кыргыз тил күнү 23-сентябрь тил майрамы деп белгиленген. Тил күнү Кыргыз тил күнү барам. Качан кабыл алынды? 91-жылы 23-сентябрда кабыл алынган. Канча жыл болду? 33 жыл болду. Кыргыз тили күнү экен 1989-жылы кабыл алыптыр 23-сентябрь күнү. 89-жылы кабыл алынган 23-сентябрда. Кыргыз тили 1989-жылы 23-сентябрда. 1989-жылы 23-сентябрь. Канча жыл болду? 33 жыл болду. Мамлекеттик тил күнү 1989-жылы 23-сентябрда кабыл алынган. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн таза сүйлөш керек. Орус тилин öğrenmek. Башка тилдерди кошпош керек. Орус тили, англис тили аларды да билишибиз керек да, бирок аларды билүү менен бирге өзүбүздүн тилибизди эч качан унутпашыбыз керек. Себеби өзүбүздүн тилибизди билүү менен биздин маданиятыбызды, салтыбызды сактап калат да. Дайыма деген өз тилиңде сүйлө, анан өнүгөттө ошону айтат. Кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин 100% билиш керек. Биздин жаш муундар дайыма кыргызча сүйлөсө өнүгөт кыргыз тили. Ошо силер жаштар кыргыздын келечегисине дайыма кыргыз тилин, эне тилин сүйлөп жүргүлөр. Кыргызстанда сексенген ар бир өз тилинде жоқ. Кыргызстанда жашап тургандан кийин баардыгы кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилин билиш керек. Кыргызча сүйлөшүбүз керек айдан айым. Макал лакаптарыбызды кыргызыбыздын салт санааларын баарын ошо кыргызча балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Мына сөзсүз тилибиз, динибиз, өзүбүзгө тиешелүү үрп адат, каада салттарыбыз болуш керек. Эч качан бирөөнүн тили менен сүйлөбөй, өз тилибизди унутпай, жалаң гана кайсыл жерге барбасын кыргыз тилибизди жоготпой, тилибизди сактап жүрүшүбүз керек. Ар бир кыргыз жараны өзүбүз патриот болушубуз керек. Кыргыз тилибизди билишибиз керек. Майрамга мен жалпы кыргыз элинди куттуктап, элибизге тынччылык, токчулук, аманчылык тилейм. Карата 33 жыл болгону менен куттуктайм. Жеке эле биздин мектепте эмес, жалпы кыргыз элин куттуктайм.